Assalamu alaikum, урматтуу достор, баардыгыңыздар амансыздарбы? Бүгүнкү чыгарышта Мирбек Атабеков аттуу ырчыбыздын Жалынам аттуу чыгармасын сиздерге типоразбор кылып түшүндүрүп беришке аракет кылайын, урматтуу достор. Башында чертип көргөзүп берем. Биринчи куплеттин бареси жок чертип көргөзүп берем. Экинчи куплетти bare менен чертип көргөзүп берем. Кийин аккордторду кантип табыш керегин көргөзөм. Андан кийин боюн көргөзүп берем, урматтуу достор. Ошо менен чертип үйрөнүп аласыздар деп ойлойм. Ушундай урматтуу достор. Түшүндүрүп кетип баштасам, 4 аккордтон турат, урматтуулар. Биринчи бареси жок тапканды көргөзүп берейин, кийин bare менен тапканды көргөзүп берем. Биринчи аккордуңуздар байкагандай, биринчи латта экинчи кыл, экинчи латта үчүнчү, төртүнчү кыл. Биринчи аккорд. Экинчи аккорд биринчи латта экинчи кыл, экинчи латта үчүнчү кыл, үчүнчү латта төртүнчү кыл. Үчүнчү аккорд биринчи латта экинчи кыл, экинчи латта төртүнчү кыл, үчүнчү латта бешинчи кыл. Анан төртүнчү аккорд экинчи латта бешинчи кыл, үчүнчү латта экинчи кыл.
урматтуу достор, ушул 4 аккорд менен ырдын башына коюп, биринчи куплетке кайсы жерде кайсы аккордду колдонуп чертип өткөнүн көрүп алсаңыздар болот. Эгерде барелерди кошуп чертем десеңиздер, анда дальше көрүңүздөр. Биринчи аккорд ошол эле бойдон калат. Биринчи лад экинчи кыл, экинчи лад үчүнчү, төртүнчү кыл. Экинчи аккордто биринчи ладты баре кыласыздар, экинчи ладта үчүнчү, үчүнчү ладта төртүнчү кыл. Бул экинчи аккорд урматтуулар. Үчүнчү аккорд, үчүнчү лад баре, бешинчи ладта экинчи, үчүнчү, төртүнчү кылды басасыздар. Анан ушул эле үчүнчү ладты баре кыласыздар дагы, төртүнчү ладта үчүнчү кыл, бешинчи ладта төртүнчү кыл. Бул төртүнчү аккорд. Урматтуу достор, ушундай кылып үйрөнүп алсаңыздар болот. 4 аккорд, экинчи куплетти коесуздар дагы, кайсы жерде кайсы аккордду колдонот экенин көрүп үйрөнүп аласыздар. Эми мына аккорд эмес, боюн үйрөтүп кетсем. Ыды өдө удар, өдө өдө удар. Ыды өдө удар, өдө өдө удар. Түшүнүктүү болду урматтуу достор. Bir катарга, bir аккордко эки жолудан кылат экенсиздер ушул бойду. Ыды өдө удар, өдө өдө удар. Болду. Эки жолу кылып туруп, кийинки аккордко өтүп, дагы эки жолу кыласыздар. Мына. Экинчи аккорд. Üçüncü akor. Dördüncü akor. Şu urmattуу dostlar, жеңилирээк эле ыр 4 аккорддон турган үйрөнүп аласыздар деп ойлойм. Аман болгула, бар болгула урматтуулар, сак саламатта калыңыздар.